Сізге чоң рахмат. Мен инновациялық технология жана билим берүү коомдук фондунун негиздөөчүсү жана мүдүрү болуп эсептелинем. Биздин фонддун логосу. Биздин негизи коомдук фонд өзү билим берүү багытында да көп иштерчи. Анан инновациялык технологиялар кайсы ошол бир жаңылануу, мисалы үчүн ошол эле биздин түзүлгөнүбүзгө 2011-жылы түзүлгөнбүз апрель айында. Ошол күндөн бери кыргыз тилдүү Википедияга ошол биринчи проект жазганбыз 2011-2012 жылдары. 2013-2014 жылдары кыргыз композиторлорунун ошол 5 кыргыз композиторунун партитуралары бирден эле экен музыкалдык фонддочу. Ошону биз электрондоштуруп, электрондук форматка өткөрүп, 2000 партитуранын бардыгынан бекер элдер окусун деп элдерге музыкалык мектептерге жайылтканбыз да. Жаңылануу. Андан тышкары Илимдер академиясында Чыңгыз Айтматов атындагы өзүнүн баягы кыргыз тили жана адабият институтундагы ошол жердеги китептердин көбүн 4000 китепти биздин мурас деген коомдук фонд менен биргеликте ошону дагы электрондук форматка өткөрүп, анан элдер бекер окусун деп баягы ошол кездеги проект аткарганбыз. Андан тышкары азыр мына акыркы жылдардагы проекттерибиздин бири ошол Ата-энелер мектеби 2018-жылы биз өздүк автордук программа менен жазып, ал программаны ал пилоттук деңгээлде Кыргызстандын ичинде, Индонезия мамлекетинде, Малайзия мамлекетинде, Танзания мамлекеттеринде ошол проектти аткарып келатабыз дагы эле. Акыркы бул жерде карасаңыздар, бул дүйнөлүк ошол чоңдорду окутуу багытындагы уюм, 50 жылдык тарыхы бар. Биз ошол уюмдун мүчөсүбүз. Бул уюм Азиянын жана Тынч океан өлкөлөрүнө тиешелүү мамлекеттер камтыганда дүйнөлүк уюм. Ушул нерсенин мүчөсү. Анан бул Кыргызстандын ичиндеги чоңдорду окутуу ассоциациясы ушул уюмдардын мүчөсүбүз да, активдүү мүчөсүбүз. Акыркы 3 жылдан бери чоңдорду окутуу билим жумалыгы өткөрүлүп келет. 2021-жылы. Бул негизи азыркы күндө 60 жакын мамлекетте өткөрүлөт. Бирок биздин Кыргызстандагы ошол билим жумалыгы, чоңдорду окутуу билим жумалыгы Кыргызстанда 2021-жылы башталды да. Быйылкы жылы 3 жылдыгы бүттү. Ошону активдүү өткөрүп келебиз. Эгерде кошумча маалыматтар болсо, биз алар маалыматтар менен бөлүшкөнгө даярбыз. Рахмат. Таласка дагы сөз берели, атайын келди деп Рахмат. Жанагы жерде бир суроо бар коюңуз. Ооба. Эметип койсоңуз, кыргызча кечирип койсоңуз. Жана проценттен соотношение кетет го, 1%. 1% билимдин үстүндө орношуп, 27,2% экономиканы өстүрөт. Бул каяктан ушундан абасаңар? Бул ошол эле интернет блоктардан алдык, анткени анализ кылып, анализдин негизинде алдык да. Эгерде ушул мындай обоснованный болсо, ошону немеге жайылтыш керек да. Именно Кыргызстан 1% билимди орношо, экономика жалаң эле биз выводду анан тигип бар. Мына показательдерди көрсөтүш керек да. Мындай биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар, потенциалыбыз бар. Анын үчүн эмне кылыш керек? Аябай жакшы неме болуп атат да. Бул эми илимий далилденген эмедин бери. Ооба, илимий далилденген. Ушуну алып чыгыш керек. Экспертиза да. Мен бул чындап эле ошо илимий изилдөө негизинде алынган көрсөткүчтөр канчалык жогору болсо билим деңгээли ошол чоңдордун деп коелу, чоңдор дегенде 16 жаштан жогору адамдардынчы ошончолук экономиканын өсүшүнө таасир кылат экен да. 7,2% болуп атат. Ал эми жалпы жөнүнөн алганда, мисалы баланы деле, эгер бала бакчага барган бала болсо, келечекте анын кирешеси $100 ашуун болушу мүмкүн. Мисалычы, бала бакчага барбаган баланыкы $100 аз болуп калат. Ал статистика бар, ал негизделген, биз бөлүшкөнгө да мүмкүнчүлүк бар да. Ошону өкмөттүн эңгерин алып чыкса болот экен да. Мисалы 3%, 4% деле көрөш отпойт. Быйылкы жыл сайын мынча өсүрөбүз. Негизги багытыбыз ошо биз баягы жогорку билимди алып эле ошону чектелип калбастан бүгүнкү күндө баягы доорго жараша талап калайык. Ар түрдүү көндүмдөрдү үйрөнүп, кайсы жашта болбосун адам ошол башка кесипке ээ болуп, башка шыктарды үйрөнүп алып, баягы экономикага салым түшүргөндөй ошол багытта иштеп, баягы киреше алып келгенге даярданганга ушул багытта иштейбиз. Рахмат.